Кыргызстанда өздөрүнүн жеке бизнесин баштаган чет элдик ири компаниялар өлкөбүзгө келгенден баштап эле жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен кызматташа баштайт. Ал эми келечектеги кызмат көрсөтүүчүлөргө болгон талап өтө жогору. Ошондуктан катышуучулар жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү тандоодо талапты жогорку коюп, анан да кызмат көрсөтүүнү иши менен гана эмес, өздөрүнүн продукциясын жана тейлөөлөрүн тиешелүү стандарттарга ылайык жасоого аракеттенет. Бул иш принципин балчелекчи Жаныбек Өмүракунов дагы жеке бизнесинде ийгиликтүү колдонуп келет. Ал акыркы 15 жылдан бери бал өндүрүп, чет өлкөдө дагы эң мыктылардын катарына кошулду. Анын дагы бир туруктуу кардарларынын бири алтын кен өндүрүүчү Кумтөр компаниясы. Жаныбектин балын алар 10 жылдан бери сатып алышууда. Биздин ат башынын балы Украинага барып, планетанын ошол эң жакшы балы деген наам алып келген да. Биздики таза бал. Кумтураларда дагы ошол жылына 2 жолу ошол лабораториянын анализинин результатын алып турат да бизден. Чилектеги балдын кезектеги партиясы бийик тоолуу кен жерине жөнөтүүгө даяр турат. Жаныбек болсо Кумтөр ишканасы негизги өнөктөшү болгондугун айтып, мындан тышкары таттуу азыктары менен жеке кардарларын дагы камсыздап турарын кошумчалады. Ал эми жакындан бери балчелекчи Бишкектеги ири супермаркет менен иштеше баштаган. Ал эми анын азыктары экологиялык таза экендигин Житница дыйкан чарбасынын жетекчиси Александр Штанько дагы ишеничтүү айта алат. Ал алгачкы жолу тендерге катышканда ишканасынын кубаттуулугу болгону Кумтөр Голд компания ишканасы сатып алуучу жумуртканын 5тен 1 гана бөлүгүн камсыз кылгандыгын эскере отурду. Азыр болсо алтын кен ишканасы менен узак убакыт кызматташуудан кийин жеке ишкер ири чарбаны жетектеп, дээрлик 12 000 тоок багып, негизги сатып алуучусу болгон Кумтөр компаниясын 100% камсыздап турат. Мы пользуемся собственными кормами полностью. Биз өзүбүз гана даярдаган жем тоюттарды колдонобуз. Бугудай, арпа жана керектөөбүзгө жараша жүгүрү айдайбыз. Ошондуктан менин оюмча экологиялык таза. Эч кандай зыяндуу кошулмалар жок. Я думаю, что не думаю, а так оно и есть. Поставляем яйцо экологически чистое. Александр ак ниеттүү адал ишкер катарында жылына конкурска катышып, буйрутма берүүчүгө бардык керектүү документтерин өткөрүп турат. Бирок өткөн жылдагыдан дагы кем эмес камтама болууда. Себеби өлкөбүздөгү ири ишкананын катуу талаптарын жана иш эрежелерин тактап чыкты. Кумтөр ишканасы менен көп жылдардан берки тажрыйбасына таянып, жеке ишкер кен жерине продукцияны кантип өз мөөнөтүндө алып келүүнү жакшы билет. Анын айтымында азыктарды алып келүүнүн көлөмү сезондук тамактануу тизмесине жана башка ашпозчуга жараша орточо эсеп менен күнүтүнү 4000 дана тооктун жумурткасы керектелет. Ошондуктан канаттуулар фабрикасынан 2-3 жумада 70тен 90го чейинки ар түрдүү санда кутулар менен алып келинет. Ар бир кутуда 360тан жумуртка салынат. Нам, наверное, легче, нас уже знают, мы считаем себя частицей уже Кумтора. Бизге кичине жеңил болууда. Бизди билишет өзүбүздү. Кумтордун бир бөлүгү катарында эсептейбиз. Биз аларга продукция ташуудагы өзгөчөлүктөрүн жана керектөөлөрүн билебиз. Аларды кантип күнүмдүк жумуртка менен камсыз кылып жана бийик тоодогу кен жерине учурунда жеткирүүнү да жакшы билебиз. Рудника, который находится высоко в горах. Бийик тоолуу ишкананын дагы бир азык менен тейлеген ун комбинаты. Комбинаттын жетекчилигинин айтымында, ири ишкана менен кызматташуунун өзү эле биринчи кезекте чыгарылган продукциянын сапаттуулугун тастыктап турат. Мындан тышкары, ун өндүрүшүндө комбинаттын адистери жеке жана мамлекеттик лабораторияларда текшерүүдөн өткөрүшөт. Бул Кумтөрдүн жергиликтүү азыктарды сатып алуу бөлүмүнүн продукциялардын сапатын көзөмөлдөө үчүн милдеттүү коюлган талаптардын бири. Чындыгында жумуртка жана балдан айырмаланып, кен жерине унду алтын өндүрүүчүлөр өздөрү да алып келишет. Анткени мында эсептөөчүлөр тонналап жүргүзүлөт. Порядка 60-80 тонн в год муки они приобретают. Алар жылына 60-80 тонна ун сатып алышат. Аларды ташып жеткирүүнү өздөрү камсыз кылышат. Бирок оор шарттагы район болгондуктан жеткирүүнү өздөрүнүн жүк ташуучу унаалары менен алып кетишет. Район труднодоступный, поэтому они забирают муку на своем транспорте. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларын сатып алуу биринчи кезекте өлкөбүздүн жашоочуларын жумуш менен камсыз кылуу жана бюджетке аз да болсо төлөмдөөдү которуу. Буга ылайык туруктуу экономикалык өсүү болууда.
Мисалы, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн товарын канчалык көп сатып алышса, ошончолук көбүрөөк компаниялар түзүлүп, жаңы жумушчулар ишке алынышат. Ну, цепочка, можно сказать. Мында бардык өндүрүшчүлөр жана Кумтор сыяктуу керектөөчүлөр менен чынжырлуу байланыш болот. Ген жеринин үзгүлтүксүз иштеши үчүн ар кандай компаниялардын көрсөткөн кызматтарынын кирешелерине миллиондогон сом которулууда. Ал эми мамлекет тейлөө кызматтарынан дагы, Кумтөрдөн дагы салыктарды алып чыгат. Эң ири Автовнештранс транспорт ишканасы Балыкчы шаарынан ген жерине жүктөөдү ташыйт. Өз алдынча ашыруу базасы Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан. Ал эми Автовнештранс ишканасына Алтын кен компаниясынын өнөктөшү болуу үчүн атайын заманбап техникаларды сатып алууга туура келди. Анын үстүнө эски унаалар майды көп жеп, жүк ташуу көлөмү дагы төмөнүрөөк болчу. Мисалы, КАМАЗ менен болгону 15 тонна гана көлөмдөгү жүктү жеткире алышчу. Ал эми азыркы күндө оор жүк ташуучу жаңы унаалары менен ген жерине 35 тоннадан ар түрдүү жүктөрдү жеңил эле жеткирип коюшат. Мисалы үчүн өткөн жылы 69 миллион сомго услуга кылганбыз. Быйылкы 2014 жылдын 11 айында уже 71 миллион кылдык. Жылдын планы боюнча где-то 82-83 миллионго жетели деген пландар бар. Бул болсо Кыргызалдын автобазасынын филиалы. Алар дагы Кумтөрдүн жүк ташуу тендерине катышууга аракет кылып келишет. Автобазанын жетекчилиги белгилегендей, Алтын кен ишканасы менен 20 жылдан ашык кызматташуусунда финансылык гана киреше албастан, кооптуу жол тилкелеринде айдоонун баа жеткис тажрыйбасына ээ болушкан. Анткени компания өздөрүнүн көмөкчү чарбаларына олуттуу талаптарды коюшат. Мындан тышкары оор жүк ташуучу техникалар дайыма оңдолгон абалда болуп, айдоочунун бери дегенде эле 5 жылдык тажрыйбасы болушу керек. Ушу машинабызды жаңылап алдык. Мурун жанагы Союз унагында КАМАЗ техникасы болчу. Азыр бүт самосвалдарыбыз большегрузный, китайский машиналарыбыз мына көрүп тургандай жылаң европейский машиналар. Кумтөрдөн иштегенден бери 2 жыл эски техника менен иштегенбиз. 2 жылдан кийин кичине акча түшө баштаганда техниканы полностью обновить эттик. Ири өндүрүшчүлөр менен жергиликтүү товар камсыздоочулардын өз ара тыгыз байланышы өлкөбүздөгү орто жана чакан бизнестин өнүгүүсүнө жардам берүүдө. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча эксперт Канат Молдокуловдун айтымында, ири компаниялар жергиликтүү ишкерлер үчүн кирешелүү буйрутма берүүчү кардар болушууда. Алар материалдык планда гана эмес, эл аралык стандарттардын заманбап принциптери менен иштөөнүн ыкмаларын окуп үйрөтүп жатышат. Крупная компания, она в какой-то степени... Ири компаниялар кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик органга окшош. Башкача айтканда, алар үчүн өтө маанилүү болгон көптөгөн адамдар, көптөгөн процедуралар бар. Чакан бизнестен сатып алууларды жүргүзүү үчүн өздөрүнүн так эрежелери болот. По которым они проводят закуп именно у малого бизнеса. Адистер ар кандай товарлар менен камсыздоодо жана тейлөөлөрдөгү конкурстардын ачык жана таза өтүшү бир топ роль ойной тургандыгын белгилешүүдө. Бул жергиликтүү бизнестин өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизип, өндүрүшчүлөр жана камсыздоочулар арасында тандоо сынагы ачык айтылбай жатканда коррупциялык ыкмалардын колдонулушуна бөгөт коет. Объявление посредством публикации на сайте. Тендер боюнча документтерди жана аларды өткөрүүнүн бардык жол жобосун атайын сайттарга жарыялоо. Керек болсо ири компаниялардын сатып алуудагы коррупциялык жолдорун дагы төмөндөтүшү мүмкүн. Акай ылай кандайдыр бир ачыктык камсыздалып жана чакан бизнестин бардык өкүлдөрүнө адилеттүү мамиле жасалган болот. Ну, естественно, обеспечить какую-то прозрачность и справедливое отношение ко всем представителям малого бизнеса. Кыргызстандагы чет элдик ири компаниялар кайсы принцип менен иштешет? Кезектеги товар сатып алуу же тейлөө кызматтары боюнча конкурс тууралуу алардын атайын сайттарынан болбосо алдыңкы ЖМК аркылуу окуп билсеңиз болот. Кумтөр Gold Company ишканасы дагы кезектеги конкурстар тууралуу ушул сыяктуу эле жарыялайт. Мындан тышкары жергиликтүү сатып алуулар бөлүмүндөгү маалыматтар базасы аркылуу конкурс тууралуу кабар ыкчам эле таркайт. Жергиликтүү бардык ишканалардын конкурска катышып, бюджет түзүүчү компаниянын өнөктөшү болууга укугу бар. Болгону бардык талаптарга туура келүүсү шарт. Ал гана эмес, ири өндүрүш чынжырынын бир бөлүгү болууга жаңы баштаган бизнесмендер да катышууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар.
В первую очередь мы стараемся работать именно... Биринчи кезекте биз кайсы бир продукцияны чыгарган өндүрүш заводдору менен же кызмат көргөзгөн уюмдар менен иштешүүгө аракет кылабыз. Экинчиден биз жеке ишкерлиги менен аракеттенген кымсыздоочу фирмаларга көңүл бурабыз. Алардын да өнүгүүсүнө өбөлгө түзөбүз. Которые начинают свой бизнес для их успешного развития. Иш боюнча өз алдынча сүйлөшүп алууга болбойт. Кумтор компаниясы ар бир коммерциялык сунуштарды тыгыр көзөмөлдөп турат. Мындан тышкары чечим коллегиялык түрдө кабыл алынып, ар бир этабы документтер менен бекитилет. У нас есть специальная форма. Бизде атайын толтур формасы бар. Анда канча арыз түшкөндүгү, баалары, мөөнөттөрү, алып келүүсү, анын шарттары ушул факторлордун бардыгы көрсөтүлөт. Мен алардын бардыгын текшерип, бардык маалыматтарды вице-президенттин бекитүүсүнө сунуштайм. Башкача айтканда, өз алдынча эч ким чечим чыгара албайт. Анткени биринчи кезекте сатып алуудагы ички эрежелерди сактоо менен тышкы алууларды да так болуш керек. Потому что мы должны соблюдать в первую очередь как наши внутренние правила закупок, так и международные. Мына ушундай кыйшаюусуз эрежелер менен Кумтор Gold Company ишканасы 2014-жылы эле жергиликтүү ишкерлерден күйүүчү майдан баштап ар түрдүү товарларды $80 миллион чейин сатып алышкан. Бул компаниянын толук чыгымдарынын дээрлик 5 бөлүгүн түзөт. Алтын кент компаниясы менен кызматташуу Кыргызстандын 620 ишканасынан пайдалуу болууда. Бирок бул дагы алтын кентчилер үчүн чек эмес. Анткени чет элдик инвестор Кыргызстандагы бизнести туруктуу өнүгүүсүнө жардамдашуу максатында биринчи кезекте жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана камсыздоочулар менен кызматташууга артыкчылык берет. Ошентип Кумтордун негизги приоритеттүү стратегияларынын бири дагы жергиликтүү ишканалардын деңгээлин чыңдоо катарында белгиленген. Аны менен бирге улам өнүгүшүп, бийик тоолуу тоо-кен жери жабылгандан кийин дагы ишмердүүлүктөрдүн ийгиликтүү улап кетишине өөлгө түзүү болуп эсептелет.